Россия Федерациясында абакта отурган, сиз өзүңүз айттыңыз, 1077 жаран отурат деп. 1077 эмес го дейм, бизге миграциядан өткөндө 2800ге жакын берген эле да. Ушул точно так маалымат берсеңиз, 1077 деп айттыңыз да сиз азыр. Бизге миграция бөлүмүнөн, анан ички иштер министрлигинен 2800-3000 тегереги деп айтты эле да. Рұқсат берсеңіздер, Жээнбек Муканович. Рысбек Сланович, саламатсызбы? Негизи 1077 адам бул деген уже соттолгон адамдарда өкүмү чыккан. Жанагы сизге айтылган саны бул деген тергөө иштерде убактылуу камакта турган жарандардын саны болуш керек да, под следствием. Жалпы сурады эле да. Жок, ошо негизи ошо жалпысын айтып болуш керек. 1077 бул деген уже өкүмү чыккан жарандар. Жана башка 2800ге жакын бул деген тергөө иш менен убактылуу кармалган адамдардын бир итоговый сумма болуп атат да. Азыр урматтуу жыйынды катышуулар, урматтуу депутаттар, мына бизге бир топ ата-энелер кайрылып атат да. Ар бир депутатка 10-дон 20дан ата-энелер кайрылып атат. Ошол Россия Федерациясында абакта отурган, эми ар кандай себептер менен отурат да. Ошолорду которуу боюнча бир топ жарандар, ата-энелер, айрыкча энелер ыйлап келип бизге кайрылышып атат да. Ушу боюнча кандай иш-чара жүргүзөсүздөр? Сизге мындай толук маалымат берип кетейин. Анткени бул иш боюнча дагы президенттен чоң тапшырма алганбыз. Азыр Генеральный прокуратура, Жогорку сот, анан МИДтин ичинде иш группа түзүлгөн. Анан ошо особенно Россия менен Казакстанда азыр ошонун баарын мониторинг кылып иштеп атабыз. Негизи биз жардам көрсөтүшүбүз керек да. Сиздердин министрлик түздөн-түз жардам бериш керек да. Ата-энелер, барып келген ата-энелер айтып атат, абакта аябай бир кыйноолор болуп атыптыр, бир шарттары аябай татаал, оор, ошондой мезгилдерге учурашып кыйналышып атыптыр да. Анан бизге аябай көп кайрылышып атат. Бизге тегерек стол өткөрүп бергиле депчи. Биздин ошо комитет менен сиздердин тышкы иштер министрлиги, ички иштер министрлиги, миграция, башкы прокуратура, жогорку сот ошол бир тегерек стол өткөрсөк жакшы болот эле. Ошого мен бүгүн бөлүм башчыга протокол тапшырма берейин. Ушул бир күнгө марттын аягына убакыт тауып тегерек стол өткөрсөк жакшы болот эле ата-энелер менен. Ошого оюңуз кандай? Ата-энелердин сунуштарын угасыздар, кайрылууларын угасыздар. Себеби биз кайрылып атабыз, көңүл бурбайт деп бизге кайрылышып атат. Айла жок, эми эл өкүлү силер деп бизге кайрылып атат. Сиз берген сунушту толук колдойбуз. Эгерде андай ушундай тегерек стол өткөрсө, биз да катышып, алар менен сүйлөшкөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Аракет кылбай эртерээк башташ керек. Биз эми жаш балдарыбыз, кыздарыбыз, энелер жатат дейт Россиянын абагындачы. Биз эми ошолорго жардам берип, жок дегенде биздин өзүбүздүн мамлекетке которсок, эми жакшы болот эле да. Эми бир абакта жаткан балага ушул жерден ата-энеси барса эле бир 200 миң, 300 миң чыгып кетет экен. Адвокаттарды жалдайт экен, адвокаттар баары ошол кидайт этип кетип калат экен. Ушинтип кайрылышып атат да. Күндө кайрылып атат. Сиздин түшүнүп атабыз. Эми бирок бул дагы эки тараптуу да. Алар менен сүйлөшүп, бирок биз ишти баштадык. Жанагы Ген прокуратура, Жогорку сот, МИД рабочий группа ишин баштады. Эми алар менен дагы тыгыз иштеп аракет кылып көрөбүз. Анткени бул дагы эки тараптуу процесс да. Биз тараптан айта берсек алар жөнөкөй эле. Биз жанагындай алар койгон условияга макул болуп, ошондой убадасын берип жасасак, анда бизге жеңил болот. Ошон үчүн биз өзүбүз биринчи биякта ошондой условия түзүшүбүз керек. Аракет кылыңыздар. Андан тышкары эми азыр сиздерге биз 2022 жылдан бери ошол элчиликтерге юр отделден штат бергиле деп сурандык эле. Туурабы? Эмне болуп атат азыр ошо иш-чара боюнча? Азыр как раз ошо где биздин элчиликтерде, где биздин граждандар диаспора көп жерлерге азыр бирден, мисалы үчүн азыр Москвага 6 юрист берип атабыз. Дополнительный башка участоктарга, Сургутка, Красноярск, аларга дагы бирден уже юристтерди бердик. Москвага 6 юрист бердик деп айтып атасыз да. Ошол жерден диаспоралар
ар кандай коомдор бар, райондук коомдор бар да. Ошолор сунуштаган кишилерге сиздер макулдук беришиңиздер керек да. Себеби ошол жерде эмгектенип жүргөн юристтер, мен мисал катары айтып кетейин, мына эң көп азыр Москвада бул Баткен областынын жарандары миграция боюнча турабы? Ошол Баткен областына бир юристти сунуштаган болсо, сиздер ошого макулдук беришиңиздер керек. Себеби ал ошо Баткен областынын жарандары менен тыгыз байланышып, ар кандай коомдор бар, топтор бар, диаспоралар бар. Ошолор менен биргеликте иш алдыга жүрөт да. Сиздер бул жерден бир юрист алып барып койсоңуздар, барып Москваны билип үйрөнгүчө 1,5 жыл өтүп кетет. Ал вопросту билем, анткени бизге да ошондой тажрыйбасы бар юристтер керек болот го. Ошо Россиянын законодательствосун билген, биздин элчиликке, биздин баягы граждандыга толук жардам бере турган.